Konstituциялык кеңешине катышып, өзүңөрдүн оюңарды айтып, ушул жерде кызыл чеке болуп, жакылышымга чейин барганда, ушул жерде иштейли да элди дүрбөтпөй деп айтмакмын да мен. Азырынча белгисиз экен, же президенттик же парламенттик болот. Жок, ооба, элди тандаш керек деп айтышат. Мени жамандашып мындай кылышты. Бир четапдан капа болдум. Бийлик тарабындагы ошол Садыр Нуркожоевичти колдойм деп бир аз камалып да чыккандай болдуңуз, анан эми тагдыр экен 4 ай отуруп чыкты. Анан сурооңуздун экинчи бөлүгүнө келсем, мен азыр көз карашымды Садыр Нуркожоевичке өзгөрткөн жокмун. Сиз өзүңүз ошол кезде мугалимдер каршы чыгып атат дегенде барып жалпы жамааттын мугалимдерди чогултуп бетине сүйлөшкөн жоксузбу? Мага андай мүмкүнчүлүктү бербей коюшту. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кайрадан эмгегимелиме көрсөтүүсү бүгүнкү биздин талкууга турган коногубуз экс-депутат Каныбеков менен саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Жакшысызбы, маанайыңыз жакшыбы? Кыргыз эли менен амандашабыз. Саламатсыздарбы. Бүгүн абдан чоң, бүгүн эле эмес, эми акыркы 10 күндө бир чоң саясий окуя болуп атат. Жаңы конституциянын ошол мазмунун растоо боюнча, аны жакшыртуу боюнча атайын президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен атайын конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ошо конституциялык кеңешменин мүчөсү катары эртеден кечке эле ошо Илимдер академиясында иштеп атабыз. Кечке тынбай иштеп атасыздар, э? Тынбай иштеп атабыз. Каныбеков менен иштесеңиз дал ошол кеңешменин мүчөсү катарычы. Эми жаңы кабыл алына турган конституциянын канчасын талдап бүтүп калдыңыздар? Өзү 114 берене болгон экен, эми бул баягы депутаттардын демилгеси болбоду, 80 депутаттын демилгеси болду. Биз ошол гана вариантты карап атабыз. Мындан сырткарыда бардык эшик ачык деп жарыялагандан кийин көптөгөн сунуштар түшүп атат. Мисалы үчүн 10го жакын конституциянын жаңы редакцияларын берген азаматтар болушту. Демек эл абдан активдүү азыр. Биз ошонун бардыгын чогуу отуруп алып иштөөгө мүмкүн болбогондуктан биз ошол 100гө жакын конституциялык кеңешменин мүчөлөрү 3 секцияга бөлүндүк да. Биринчи секциясы баягы адам укуктары жана башка, экинчи секциялары ошол негизинен ошол баалуулуктар боюнча болсо, үчүнчү эң ушу көрүнүктүү секциялардын бири бул ошол мен мүчө болуп отурам, бул бийлик ошол структурасы жөнүндө да. Ошо президент, жогорку кеңеш, андан кийин сот бийлиги, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу, мен ошого катышып атам. Регламентибиз абдан катуу болуп атат. Жумасы эме күнүгө 10-дон 5ке чейин иштейбиз. 1 саат тыныгуу менен түштүк. Андан кийин биринчи жана 4-чү күндөрү пленардык жыйын болот 2 саат. Калган учурларда 10-дон 5ке чейин секцияга бөлүнүп иштеп атабыз. Азыр мен байкашымча, ошо сиз берген суроонун контекстинде бир ушу жарымдан ашып калдык. Эми ошол жогорку кеңештин айрым депутаттары тызылдатууга каршы чыгып атат дегенде, кээ бирлери болсо колдоп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол 80ден ашык депутаттын колдоосу менен бул ишке ашып каралып атат да. Анан жогорку кеңештин депутаттары кандай катышып атат буга? Мындай активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Өзү мен байкашымча тизмеде 20га жакын жогорку кеңештин депутаттары кирген. Бирок мен чынын айтайын, бир 3-4 айны көрүп атам. Анан анда дагылар көбүнчө ошо пленардык жыйынга келишет, секцияларда аздан эле болбосо, бирок активдүү жогорку кеңештин депутаттары бар. Мисалы үчүн Кенжебек Бокоев, ошо биздин секцияда ар дайым катышып отурат. Умбетали Кыдыралиев. Бирок ошол 80 депутат менин ушу аксакалдык сөзүмбү же кеңешимби активдүү ушул жерде катышса жакшы болот эле. Себеби мыйзам боюнча ошол жерде бышырып, анан алып барышса, анан баары жогорку кеңешке беребиз. Жогорку кеңеш анан мыйзам түрүндө кабыл алып, анан референдум болуп чыгат да. Жакшы. Анан баягы мурдагы конституция жакшы болчу. Эгерде ушул конституция кабыл алына турган болсо, бул аркасы жакшылыкка алып келбейт деген ой пикирлер айтылып атпайбы? Анан мен сизге баягы бир жагынан илимий киши катары, экинчи жагынан мурдагы экс-депутат катары суроо берип атат да, конституцияны жакшы билген инсан катарычы. Мурдагы конституцияга салыштырмалуу азыркы кабыл алына турган конституция канчалык же деңгээлде кооптуу экен, же канчалык коом чогуу үчүн пайдалуу экен? Өзү 2010-жылы конституция кабыл алынган. Аны негизинен биз багы парламенттик модель деп кабыл албадыкпы? Мен ошондо эле депутат болуп келгем 2010-жылы. Чынында мен парламенттик болуп калганын республикабызда эч кандай сезген жокмун. Анткени дароо эле ошол кездеги президент Атамбаев өзүнө көп багы нерселерди ыйгарып алды да.
Буга биз баарыбыз күнөөлүүбүз эми, бир эле кишини күнөөлөй берген болбойбуз. Депутаттардын пассивдиги, коркоктугу, чындыкты бетке айта албагандыгынан пайдаланышты дагы практически бийликти узурпация кылып алды. Конституцияда парламенттик деп жазылып турат, а чынында супер президенттик болду да. Андан кийин Жээнбеков андан өтүп пайдаланды. Ошонун натыйжасында элдин кыжыр берди дагы. Анан кечеги октябрь аягында козголгондо бардығын өз ордuna қойып қойды да. Мен оқушылық қатар барын үйді чектешен оқып шықтым 2-3 серіден. Өзі деле бір мындай чаржай жазылғанда. Азыркысы бі? Азыр біз қарап атқан емеші. Мен ушундай ой пайда болды. Биринчиден орысша редакциясы bir топ жазған, кыргызча редакциясы башка топ жазған. Эки башка чыккан. Эки башка баягы эми бир мындай макулдашып аракет кылышканы көрүнүп турат. Бирок bir топ bir тилде жазып туруп, анан которуш керек да өзү. Бул биринчиден. Экинчиден ошол главаларда бөлүп алып жазгандай да, баягындай бир стержень жок да. Ошондуктан азыр биздин конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө абдан кыйын болот. Анан ошону ар жерден окуп алып, саясатчылар, тыңдоочулар, анан кийин жөн эле карапайым эл, анан албетте капа болушту да. Бул эмне конституция, бул эмне эме, мурунку эмеге салыштырмалуу чынында эле абдан начар болгон. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү ошо президенттик милдетин аткаруучу болуп турган маселе көтөрүп чыкпадыбы? Мунун эме конституциялык кеңешме түзүлсө болбойт. Ошондо эң туура эле жолго барышкан экен да. Бирок эми кабыл алынгандан кийин канчалык деңгээлде кооптуу болобу же пайдалуу болобу? Жаңы конституция кабыл алган. Мен андай маселе айтам. Значит, ошонун баягы тез эл аранын ичинде бүтүрөөгө салалы деген дагы баягы сөздөр болуп кетпедиби 20-30 күн ичинде. Чындыгы мен ошо башында каршы болчумун. Мындай нерсени мындай эметпейбиз деп. Сиз айткандай кооптуу эле болуп калат болчу да. Ошон үчүн азыр абдан катуу кышылып атат. Андан кийин биздин саясий башчылар туура чечимге келишти дагы койгула. Биз 10 январда үлгүрбөйт экенбиз. Президент шайлоо менен кошо койгонго. 10 январда биз анда башкаруунун моделин, формасын элге алып чыгалы. Президенттик башкарууну каалайсыңарбы же парламенттик башкарууну? Мен дагы макул болдум. Бирок конституциялык кеңешме өзү иштей берсин. Азыр ушундай сыйчылар болуп атпайбы? Эгерде ошол президенттик же парламент деген азыр белгисиз болсо, анда конституциялык кеңешме эмнеге иштеп атат? Жөн убакыт кетирип, акча кетирип, биринчиден эч кандай акча алган жерибиз жок. Биздин баардыгы бекер эле болуп атат. Ага дагы мондай жооп берсе болот да, ооба, парламенттик конституция колубузда турат. Ал 2010 жылда бери иштеп атат. Чын айтсак иштебей келди. Себеби президенттер тартып алды да эки президент аны. Бирок ошого жарыш эле, ушунча башталгандан кийин, ушунча дүрүп өткөндөн кийин, келгиле уланталы дагы канча күн болсо да, балким жаңы жылга чейиндир президенттик модельди да жасайлы. Жазып коелу. Кондициясын жетип экөөтөн даярдап коелу. Анан эл кандай эме болсо, ондан кийин анан ошол эле конституциялык кеңешме болобу же башка конституциялык кеңешме болобу, улантат дагы где-то бір айларга анда элдик референдум алып чыкканга болот деген. Азырынча белгисиз келет, же президенттик же парламенттик болот. Ооба, эл тандаш керек да биринчиден. Бийлик тарабынан дагы ошол Садыр Нуркожоевичти колдой эле бир аз камалып да чыккандай болдуңуз. Анан эми учурда баягы президенттик шайлоо келатат дегендей, анан өзүңүз айтсаңыз, дагы деле Садыр Нуркожоевичти колдоо мененсизби же башка бир президентке аттадыңызбы дегендей, биздин саясатчылар өзүнүн ой пикирин алып жатат. Журналисттердин коронный суроосу бар, туура эле суроо берип атасыңар. Чынында эле жакшы бердиңер, ушу көп баягындай суроолор болуп жүрөт. Мен Садыр Нуркожоевичти 2005 жылдан бери билем да. 2005 жылга жаңы депутат болуп келгенде, анда мен министрдин орун басары болчумун, билим берүү министри болдум, анан дин агенттигинин директору болдум. Мындай түздөн-түз эле аралашып иштешип жүрдүк. Ошондон бери симпатиям бар болчу бул кишиге. Ошондо баягы кумтөр маселесин, айрыкча соттук реформаны көтөрүп жүргөндөрү, чек ара маселелери боюнча ушу бөлүнүп, өзгөчөлөнүп турчу да. Андан 2010 жылы чогуу депутат болуп калдык да. Ал киши ата журттан, мен арын намыстан. Анда дагы абдан катуу, анда абдан эле кержет агрессивдүү эмелерди, маселелерди көтөрө баштады да. Себеби ал маселе өзү ошондой болчу да. Биз дагы баягы сот реформасы, анан кумтөр маселеси, жер маселеси. Анан ошондон ал кишинин башына кара түн түштү, камалды. Анан чыккандан кийин эмиграция болуп кетишке аргасы болду. Андан кийин кайта келгенде 2017 жылы 11 жылдан ашын камап жиберди, кесип жиберишти. Ошонун баардыгы менин жүрөгүмөн өттү да. Ошо кээ бирлер айтышат, ошо 2-мартта эле быйыл келип алып эле модератор болуп алып анан кийин сиз дагы камалып калдыңыз. Жок.
Biz irеттiraаттуу түрдө ошо 1 жыл мен кошулдум ошо штабына. Анан ошо өзүнүн суранычы боюнча мен ошо митингдер болобу, тегерек столдор болобу, конференциялар болобу, ошо модератордук кылып келгенмин да. Мисалы үчүн 2010-жылы 19-декабрда биз Горький паркында өткөрдүк биринчи чоң эмени митингди Райым же Мунапс бери боюнча. Андан кийин 2 жолу пресс-конференция жасадык 24 Акипресстен. Анан тегерек стол өткөрдүк, бүт юристтерди чакырып, ошо юридикалык жолдорун. Анан 2-мартта жалпы республикалык эме болду да. Ошондо чынында эле ошо бир 5000ден ашуун киши катышты. Аны аз деп айтышат. Мен өзүм карап турбадым. Тим эле аянт толгон аз келеши түрүнүн астына. Аркы эл кирсем эле астынан берсе күн ысып кеткен болчу бир аномалдык эме болду. Андан кийин ошо бийликтин ошол кездеги провокациясынын натыйжасында бир топ балдар ак үй көздөй агылган болду да, анан биз баарыбызды кармашты да. Бунун баарын ошол кезде күч структуранын башчылары уюштурушты. Мен ачыгын айтып жүрөм буну. Провокаторлор бар эле. Себеби биздин милдетибиз ошол Мунапты сурап, анан кийин петицияны берип, анан тарап бериш болчу да. Эми тагдыр экен 4 ай отуруп чыкты. Анан суроомуздун экинчи бөлүгүнө келсем, мен азыр көз карашымды Садыр Нурбайжы карата өзгөрткөн жокмун. Себеби ал өзү өзгөргөн жок. Бүгүнкү күнү деле мен ал кишини активдүү колдоп келем. Башка атаандаштардын деле жакшы жактары болсо колдоп өзүмдүн баягы интернет постторго жазып жүрөм. Себеби бүгүн эми как никогда ошо кыргыздын бир күчтүү жигити же болбосо кызы ушундай бир элди ушу туңгуюктан алып чыгып кете турган саясатты жүргүзүүгө даяр болуш керек да. Вот ошолордун алдыңкыларынан бери ошо Жапаров Садыр Нурбайжы иштеп. Жакшы агай. Анан ошол мамлекеттик кызматта көп жыл эмгектендиңиз. Анан ошол сиздин эмгектериңизге дагы бир аз көз чаптыралычы. Ошол элиңиз үчүн сиздин кылган эмгектериңиз кайсы болду жана бүгүнкү күндө кыргыз эли ошол сиздин эмгегиңиздин аркасынан мындай жакшы нерсени көрүп атканы кайсы кылат? Мен мугалиммин. Мен Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика факультетин бүткөнмүн. 1977 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мектепте иштедим, университеттерде иштедим, башкаруу эмесинде иштедим, депутат болдум. Бирок билим берүү жана илим системасына эч кандай кол үзгөн жокмун да. Менин элге болгон чоң эмгегим ошол болсо керек. Азыр миңдеген окуучуларым бар, илимий шакирттерим бар. Өзүм физика математика илимдеринин доктору болдум, профессор болдум. Аз да болсо 9 ай билим берүү министри болдум. Мыйзамдарды кабыл алууда активдүү иштеген эле депутаттардын бири болдум десем керек. Биздин Кыргызстанда 2000ден ашуун 2300ге жакын мектептердин ар бирине барбасам дагы 95%ны барып көрүп, ошолордун эме кылдым. Эмгек сиңирдим 200ге жакын илимий педагогикалык макалаларым чыкты. Bir 10'dan aşağı kitaplarım çıktı. Anın içinde üniversiteler üçün fizik boyunca okul kitapları. Anan bizde bunday oldu da Sovyetler Soyuzu takağından keyin biz bayağı fizika, matematika, kimya, biyologiya ilimlerine ancak buraya biraz solgundatıp jibirdik. O toşular жүрөгүмдө жүргөндүктөн мен атайын кыргыз тилинде илим жана турмуш деген илимий популярдуу телепрограмма киргизип 2012-жылдан КТРКдан берип аттык жумасына. Себеби биз Кыргызстандагы ар бир илим позулук максаты ушундай болчу да, эми иштер жасап атышат. Ошолорду жалпак кыргыз тилинде жеткирүүгө аракет кылып аттык. Мен ошону абдан сыймыктанам. Бирок тилекке каршы саясатта аралашкандан кийин аягындай оппоненттерим болот экен. Анан адам кууп чыгышты деп айтсам болот. ЛТР аркылуу берип аттык тынбай. Андан дагы болбой калды эле морал радиосу аркылуу берип аттык. Эми жакшы мына кече бир жумадан бери өздөрү мага чыгышып, КТРКнын жетекчилери мына сиздердин интервью берип атышат да, бүгүн азыр биринчи передачаны тартабыз, Илимдер академиясынын президенти катыштырып. Жакшы. Учурда немен эмесиз? Мен азыр китеп жазып бүттүм, 2 томдук китеп. Аны Альфред Нобель жана физика деп атадым. 1900-жылы Рентген биринчи жолу Нобель сыйлыгын алган. Отошулардын өмүрү боюнча кыргыз тилинде 2 томдук болду. Где-то 2 том башайгы 1200 бет болду. Ошо экөөнү тең жазып бүтүп басмага бердим. Биринчи том чыкты, экинчи том чыгып атат. Баягы төңкөрүштөн кийин сизди баягы Жүсүп санатында Кыргыз Улуттук университетине ректор катары шайлашты. Эмнегедир ал жактагы мугалимдер каршы чыккандай болушту. Аягына чыкпай калды, эмне болду? Ал мындай абдан кызык да. Буну мен ачык айтып коеюнчу. Садыр Нурбайжович премьер-министр болгондон кийин баягы менин
ага болгон мамиле эске алдыбы, бир топ иштерди сунуш кылды. Анын ичинде ошол эмеде бар эле да. Анан мен ага макул болгонмун өзү. Бирок мен барганда оюнчулар барат экен да. Арганда оюнчулар барат экен, азыр Кыргыз Улуттук университетинин абалы кандай экендигин билип, мен өзүм ушул жерде иштейм азыр делечи. Билип анан кийин балким ошо колго алыш кылганым дурус болор деген болсо мага министрлик кайтадан сунуш кылынган. Вот ошондон анан мен макул болуп кетип калгам, калгандары бүт баягы кабинеттин оюнда болуп кетти. Мусадыр Нурожоевич деле билбейт. Ошол өкмөттүн аппаратынан ошо баягы жооптуу кызматкерлери булар менен эме кылышып, анан мени жамандашып, эмне кылышты. Бир чет абдан капа болдум. Себеби баардыгы цивилизациялык жол менен болуш керек эле да. Эми ошол эле мага каршы чыкты деген мугалимдер азыр келип алышып, өзлөрүнүн өкүнгөндөрүн билгизип атышат. Бирок факты бар да. Факт эмне? Факты Кыргыз Улуттук университети бүгүн эң акыркы университет болуп калды. Эң артта калган университет болуп калды. Ошондуктан Садыр Нурожоевичтин логикасы ушундай эле болгон. Анан өзүнөн деле сурасаңар болот. Биз ушул университеттердин реформасын мына жаздын алдында катты баштайын деп турабыз. Бирок ушул Улуттук университет баштайлычы, агай, сиз өзүңүз аксакал катары ошону баштап бериңизчи деген бир баягында бир ак бейил ой болгон болчу. Бирок мен ушул университетте ушунчалык уюшуп алышып, колуна бирикти бергиси келбей, же болбосо колдорунан келбейт баягындай бир нерсени жасаганга. Азыр мисалы үчүн Улуттук университетте окуйм дегенден деле уялып калган студенттер бар. Мен окуп атам дегенчи, ачыгын айтышыбыз керек. Ошондуктан менимче бул университетти модернизация кылуу, бардык университеттердин флагманы деген баягы ролун кайтарып берүү биздин билетибиз катары мен макул болгон болчу. Сиз өзүңүз ошол кезде мугалимдер каршы чыгып атат дегенде барып жалпы жамааттын мугалимдерди чогултуп бетме бет сүйлөшкөн жоксузбу? Мага андай мүмкүнчүлүктү бербей коюшту. Себеби баардык уюшулгандык болуп атты. Анан жалпы жамаат эмес, ал жерде бир декандарды негизинен уюштуруштур. Декандардын колунда мугалимдер бар. Ушундай биз интеллигенция ушундай эл болуп калдык азыр жалтактап. Анан агай, мисалы, конституция чындыгында буга чейин бул чоңдор үчүн гана иштеп келет, алардын кызыкчылыгы үчүн. Карапайым эл үчүн иштеп келет, ал эми чоңдор болсо өзүнүн кызыкчылыгына карата иш алып бара алышат деген ой пикирлер айтып келет да. Эгерде карапайым эл бирдеке кылса, дароо мыйзамга такай калышат. Чоңдор болсо ага көз жумуп коет деген сыяктуучу. Анан азыр эгерде жаңы конституция кабыл алына турган болсо, баарына бирдей иштей алат деп. Мен акыркы 20 жылда биринчи жолу конституциялык кеңешке катышып атам. Дегеле конституция окуган карапайым эл көргөн жок элем. Азыр ушундай бир жаңы феномен пайда болду. Көпчүлүк окуп атат. Анан силер айтып жазып берсиңер. Бул деген, значит, эл өзүнүн укугун, милдетин биле баштады дегенди билдирет да. Ошондуктан элдин активдүү болушу мына жаңы конституциянын нормалдуу түрдө иштеп кетишине өлгөтсөт деп ойлойм. Мына биз азыр отурабыз секцияларда. Улам адамдар келип өздөрүнүн ойлорун жазуу түрүндө берип атышат. Жөнөкөй эле адамдар, анын ичинде юристтер да бар, бизнесмендер да бар, жөнөкөй мугалимдер бар. Бул баардыгы эч кандай мындай болгон эмес да. Ошондуктан Садыр Нурожоевичтин ошол жазга чейин улантып, анан ошол жаздан кийин балким кабыл алышыбыз керек, референдум аркылуу дегени менимче эң туура болуп атат да. Азыр конституциянын автору эл өзү болгондой болуп турат. Ар бир статьяны биз эми алып чыгабыз. Ар бир беренени алып чыгып талкуулайбыз. Ошондо биз сурамат атабыз. Бардык массалык маалымат каражаттарын чакырып, ошолордун көзүнчө талкуу болсун, бир чоң зал болсун, баарыбыз бола турган деп. Менимче ушундай мамиледен кийин анан ошо элге эми 100% эми болуп деп мен айтуудан алысмын. Хотя бы бул конституцияны мен башынан эле билгенмин деген сөздү айтууга акыл болуп калса, анда конституция элдик болот да. Жакшы, анан эми аягына качан чыгат деп жатабыз? Мен ойлодум эле ушу декабрдын бир ортолорунда бүтөбүз. Аягына чейин созулат го биз 20-ларына чейин барат го. Эми курултай деп эле бир чоң талаш чыгып атат. Ушул жөнүндө бир аз кепсаңызчы? Бир эле сөз айткым келет да, курултай деген 52-чи берене менен азыркы 2010 жыл кабыл алынган конституцияда бар. Анан ошол же жалпы кылышты, же чалп болуп кылышты билбейм, 52-чи конституциядагы ошо атайын мыйзам менен жогорку кеңеш кабыл алган жок да. Кабыл алганда мындай ажиотаж болбойт болчу, эл көнөт болчу. Мен өзүм пикирим уга турган болсоңор, мен азыр парламент менен курултайдын ортосунда кандайдыр бир баягы атаандашты көрүп турам да. Курултай кандай структурага, кандай эмеге ээ болот, допустим, статуска ээ болот. Ал өкмөттүн бийликтин структурасына киреби, же коомдук институт катары киреби конституцияга? Менин пикирим коомдук институт катары гана кириш керек.
анын шайланышы алар делегаттарынын дагы абдан катуу өзүнчө мыйзам менен бекилиш керек. Бирок парламенттин ишине, президенттин ишине аткаруу бийлиги азыр жаңы эме боюнча, конституция боюнча президент ошол эле учурда премьер-министрдин ордун аткарат, өкмөттү башкарат. Вот ошого киришип тормоз болуп туруп алгандай болбош керек да. Бирок өздөрүнүн авторлорунун амбициялары абдан эле чоң. Алар негизинен структурага киргенге аракет кылып атышат. Алар генерал прокурор биз шайлайбыз деп атышат, делегаттар. Борбордук шайлоо комиссиясын шайлайбыз деп атышат, эсептөө палатасын шайлайбыз деп атышат. Андай боло турган болсо, анда биз дагы бир чоң нерсе калып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз сунуш кылдык кечээ пленардык жыйында, мына келерки пленардык жыйында 4-күнү ошол ачык, ошо силерде катышсаңар болот, курултай жөнүндө гана сөз кылабыз да. Бирок мен көзүм жетип калды, курултай жөнүндө бир нече беренелер кирет жаңы конституцияга. Жакшы. Анан акыркы суроом болсун ага. Мисалы, бизде көрүп жатсаңыз керек, бир нече депутаттар биригип өзүнчө конференция өткөрүп, жөө жүрүштү алышпады каршы Садыр Нуркожоевичке каратачы, азыркы конституцияга каршы дегенде анан эгерде мен дагы бир тобунан интервью алгам, бирок айтып калышты, эгерде Садыр Нуркожоевич президент болуп өтүп кете турган болсо, кайрадан төңкөрүш чыгат дегенчи. Анан эми төңкөрүштөн деле чарчагыга окшойт. Буга ой пикириңиз кандай? Ушундай кайрадан төңкөрүш чыгып кетпейби? Бир нерсеге таң калам да. Эгерде сен мамлекетиңди, өлкөңдү сүйгөн болсоң, чын дилиң менен, ниетиң менен өзүңдүн амбицияңды жеңип сүйгөн болсоң, анда бир консенсуска келиш керек да. Консенсуска келип, макулдашып, мына кече Садык Шернияз менен Жапаровдун ортосунда консенсус болду, адам Бабанов келди, андан да келип атышат, эми будан арда келиштери мүмкүн. Анан айланайындар келип, мына эмеге конституциялык кеңешме катышып, өзүңөрдүн оюңарды айтып, ушул жерде кызыл чеке болуп, жакалашканга чейин барганда, ушул жерде иштейли да, элди дүргөтпөй деп айтмакмын да мен. Анан кийин сулукта ары сүрүп, бери сүрүп, анан дагы бир неадекватный сөздөрдү айткандар болуп атпайбы? Көлүңөр көлдүр алып кеткиле, тиги анан кийин түндүк түштүк маселесин көтөрүп, ушулардын баардыгы бийликти ар кандай жол менен колунан чыгарбаштын аракетинде, же болбосо бийликке ар кандай жол менен келүүнүн аракетинде болгон адамдардын эле ою. Алар азыр эле адамдар. Бирок адамда чоң коркунучтуу күч бар. Ал чоң коркунучтуу күч акыркы 10-15 жылдагы бир жол коррупцияга малынып калган эски чиновниктер. Вот ошолордун көкүтүүсү менен болуп атат деген оюм бар. Эмне үчүн? Себеби азыр жаңы бийлик эмнеден баштады? Дароо эле баягы ири коррупционерлерден баштабадыбы? Эми, конечно, бул бир эле баштагычы, биринчи эле кадам болуп атат да. Эгерде расмий президент келе турган болсо, бийлик анда мен оюм да уланат. Ошодон бир жолу жүрөгү түшүп, баягы өзүнүн келечегин ойлогон адамдар ар кандай жолдорго барышы мүмкүн. Ошого жаштар тартылып атат, башка кара күчтөр тартылып атат. Анан дагы унутпайлы, биздин сырттан күчтөр дагы аралашып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, баягы эски сөз эсибизде болуш керек да. Бул саясат деген эмне? Саясат деген бул компромисстердин маданияты. Компромисстерге барып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жолу менен ошондой иш алып барсаң, анда элдин алдында дагы, башка өлкөлөрдүн алдында да жүзүңүз жарык болот. Көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.